Биздин кызыл китептерибизди адем эле бул сотко бере бербеңиздер. Мен эми Бишкекке бара турган жол кирам жок. Мен азыр балдарымы, 5 баламды зорго карап атам. Biz dağı geçke жүгүрүп сотмо-сот бара берип, эч ким бизди укпайт. Ак үйгө барып, мына 100 адам кызыл китеби менен, 100 адам кызыл китеби менен барган эч ким караган жок. Бизге окшогон кыргыз элинин жаранын ким карайт? Туратали базарынын соодагерлери базар жетекчиси Нурбек Эргешев жерлерди тартып алып жатканын айтып чыгышты. Алар колунда кызыл китеби бардыгына карабай жеке менчик соода жайларынан ажырап жатыптыр. Жеке менчикке болгон укугу тебеленип жатканын айткан ишкерлер президентке жана УКМК төрагасына кайрылуу жасашты. Карапайым элдер бар, инвалид адамдар бар, эч кимсин көзгө илбей, бар жогун неме кылып атат. Ошону азыр биз Садыр Жапаровго, Ташиевке, ушуларга прямо түздө-түз жеткизиңерди суранабыз. Ошо биздин кызыл китебибиз ордунда калышы керек. Мына карапайым элдердин, мына чыккан балдардын нанын талашты. Даже биздин ошо базар курулгандагы ген планда биз жеке менчиктер кызыл менен белгиленген экенбиз. Мен госрегистрге баргам. Бул кызыл эмне? Бул жеке менчик эл, булардын кызыл китеби бар. Силер ошо базарком мен Нурбек Эргешевке өткүзүп берип атканыңарда бул кызыл китеп кызыл менен белгиленген, буларга кол тийгиз деп айтылганбы десек, биз предупреждение бергенбиз дейт. Алар сотто деле ошо сөздү айтып атат. Биз кызыл менен жазылган, ген планда кызыл менен көрсөтүлгөн. Бул кызыл китеби бар жеке менчик элдердин жери деген. Ошону берип атканыңарда биз предупреждение бергенбиз дейт. Именно ошо жерлерди чектеп көрсөтүп бергенбиз дейт. Чектеп көрсөтүп берсе анда, мамлекетте законный кызыл китебиз болсо, анда каяктан басып алуу? Ишкерлер менен базар жетекчисинин талашы Нурбек Эргешев кызматка келгенден баштап курчуган. Анткени жаңы жетекчи соодагерлер жерди убагында мыйзамсыз алган деген негиз менен сотко кайрылган. Тараптуу сот жүрүп, жерди берүү боюнча токтомдор жокко чыгарылган. Бирок соодагерлер буга макул эмес. Анткени Эргешев базардын ортосундагы унаа токтотуучу жайдын ордуна соода борборун куруп баштап, аны апасына каттатканын айтышат. Ушул Эргешевден биздин кызыл китептерибизди ордуна койсун. Жөнүн талашы бербесин. Биз мээнеттерибиз менен алганбыз да бул жерлердичи, канча мээнет кылып алдык. Бүгүнкү китеп жокко чыгуу алдында турат. Бирок соодаңыздарды улантып турасыздар. Соода уланып турат эми пока азырынча уланып. Тоскоолдук жаратпайбы. Эч ким келип эми бул сот процесси бүтсө, конечно жаратат. Кайрылдык, эми ушул мына Бишкекке жогорку сот болот деп атат 20-сында. Буюрса ошого барабыз. Бул жерде ачыктан ачык эле рейдерлик захват болуп атат да, эч неме жок. Бизге бери 98 биз ишке түшкөнбүз ал жерде. Ошолордун кургандардан бири мен башында биз биринчи алып ушуну баштаганбыз. Бардыгы мыйзам чегинде болгондо мына немелери банктардан башкалардан кредит алганбыз. Мыйзамдуу болгон үчүн беришкен бизге. Ушуларды баарын эми мыйзамсызга чыгарып атса, онда ошол малга чейин банктар берген акчалар, кредиттер бизге мыйзамсыз болуп калат. Наразы болгон соодагерлердин баары жеке менчик жайда бир канча жылдардан бери соодасын жүргүзүп келишет. Алардын айрымдары жерди 2000-жылдары сатып алган. Турдушкан Ташиева да соода кылуучу жайды убагында үйүн сатып алганын айтат. Эми мынтип соттун чечими чыгып, мыйзамдуу деп эсептеп жүргөн жерин базар жетекчилиги талашууда дейт. Өзбек кишинин үйүнө квартирага чыгып, анан кийин алганмын бул пешене терим менен алганмын. 26 жыл болду бул мен документти кылып алганыма. Кантип ушуну Нурбек эси келсе беси бер деп бизден талашып атат. Ортого Ташиевди коюп, баланды коюп деп ушакты сөздөрдү жиберип атат. Бизге окшогон инвалидтерден, бизге окшогон алы жоктордон кантип ушинтип карылардан тартып алып атат ушуну. 2002-жылы мүлк фонду 13 токтомду жокко чыгарып салган. Учурда дагы сот жүрүп жатат. Ал эми Нурбек Эргешев дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Ал мыйзам чегинде мамлекетке жерлер кайтарылып жатканын негиз кылды. Эчтеке жокко чыккан жок, сот бүтүп эле, сот болуп эле атат. Булар ызылдап эле бары жок жака жалган айтып эле, жамандап эле ошентип чыгып атат.
Аерде болгон биз результат менен өзүбүздүн 5-22 ишибизди кылып эле атабыз. 5 гектар 22 сотик ал биздин мамлекетке караштуу жер, 6 гектар 80 сотикте сот жүрүп атат. Кара Суу базары Борбор Азиядагы эң ири соода жайларынын бири болуп саналат. Анда Туратали базары 1994-жылы негизделген. 2008 жылы мамлекетке өткөрүлгөн. Базарда 1400дөн ашуун соода орunu бар. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузирков, Ош ТВ.